Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Desin TV kanalынын катталуучулары. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Достор, сиздерге мен уада кылгандай, бүгүн мен Чыңгыз Капаровго звонить этемин. Ушул мүмкүнчүлүк болсо, эгер байланыш үзүлбөй жакшы туруп берсе, Чыңгыз Капаров менен бүгүн аңгемелешебиз. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Assalamu alaikum Чыңгыз, мен Бакыт Сулайман. Алейкум Бакыт байке. Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы байке? Иштериңиз үй-бүлөңүз жакшыбы байке? Жакшы Чыңгыз. Бизде баары жакшы. Самый главный силерде Кыргызстанда жакшы болсо болду. Сени мен ушул шайлоо өнөктүгүндө биринчиден ийгилик болушун каалаймын. Экинчиден мен абдан кубандым ушул бүтүн Кыргызстан партиясына келгендигиңе. Эмне себептен көпкө чейин мындай адамдарды күттүрүп, чечимди сразу чыгарбай, мындай буйдалып калдың, ушул жөнүндө айта кетчи. Анан кантип келип калдың бул бүтүн Кыргызстанга? Рахмат Бакыт байке, биринчиден сизге да ийгилик каалайм. Себеп дегенде бул саясат өтө оор нерсе экен. Мен да көптөн бери ошо жарандык активист болуп катышып, аралашып жүрөм. Өзүм саясатка абдан кызыгам, окуп билип. Анан өзүңүз билгендей партияны тарттырып жүргөндөн кийин көп партиялардан сунуш түшкөн. Бирок өзүм ошол бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен көптөн бери эле сүйлөшүп, анан 2011-жылы ал кишини лидерин урматтуу Адакан Мусабаевич Мадымаровду президенттикте мен колдоп чыкканмын. Анан азыр мамлекетте жалгыз чындыкты айта турган оппозициялык партия, мамлекетти оңдой турган күчтүү лидерлер ошо кошулуп, анан өзү да күчтүү адам болгондон кийин бир позицияда келаткан үчүн мен ошол партияга кошулганга туура келди. Мамлекетти оңдойм деген чынык адамдар менен чогуу болгум келди. Кечирип болсун. Кыскасы ушундай байке. Неме Чыңгыз, анан мурда мисал үчүн эгер партияң менен партияңы баштап, ошол жаштар партиясы менен келгениңде башкача болот эле. Ал эми азыр болсо сен партиясы жок, жалгыз калып өзүң келдиң дегендей, баягындай өзүң чалып, эми булар өзүңөрдүн секреттериңер, сен өзүң чалып сүйлөштүңбү же өздөрү тарабынан чакыруу болдубу? Эгер мүмкүнчүлүк болсо ушуга жооп бере аласыңбы? Көп эле адамдар барып кошул деп атты. Маселен, ошол эле бүтүн Кыргызстанда жүргөн, эми ачык айтайын, Рахман Разыков деген байкебиз бар. Маданият кызматкери, Кыргызга белгилүү ишмер, өзүнүн ошол белди күлдүрүп куудул болуп жүрөт, салмагы бар. Ал киши да чалып калды, ушундай колдоо койсуңбу деп, сөздү кыскартайт. Анан көп эле аксакал кишилер келип атты. Анан мен өзүм бардым, андан кийин барып негизи баягы таза адамдар менен болгум келди, мамлекетти оңдой турган. Өзүм бардым, анан сүйлөшүү жүрүп атып, ошого бекидик да, командам менен кошулдум. Эми партия башка, бирок командам менен идеябыз, максатыбыз бир болду, ошон үчүн кошулуп колдоп чыктым. Жакшы, сен ошол жаштар партиясынан кеткениңде, демек сен өзүң кандайдыр бир команда менен келипсиң да, өзүң жалгыз эмес, Ооба, команда менен келдим. Себеп дегенде сүйлөй бер. Себеп дегенде азыр мага дагы ошол коркутканда дагы именно ошол Мадымаровго барбайсың, башкача сүйлөшүп калабыз деп, өмүрүмө да кол салабыз дегендерге чейин болгон. Анан бирок биз эми мамлекет үчүн биздин жаныбыз эмне болуп кетти? Элдин тагдыры үчүн, мамлекеттин тагдыры үчүн биз башыбызды сайып аткандан кийин мен чыныгы лидерлер менен, адамдар менен бир болгум келди. Чыныгы ошол мыйзам жаса турган, мамлекетти оңдой турган адамдар менен бир болгум келип, командабыз менен барып кошулдук. Сүйлөшүүлөр ошентип жүрүп атып, мына азыр акыркы чечим бүгүн көчөгүнө чыкты, буюрса. Жакшы, Чыңгыз, анан ошол сап кандай деп коет, баягы сап катардагы ордуңду айта аласыңбы? Канчанчы же ал так боло элекпи? Мындай списогуңар деп коебу орусча. Канчанчы катарда? Бакыт мырза, Бакыт байке, чынын айтыш керек, аны өздөрү деле билбейт экен. Маселен, аяка күчтүү адамдар кошулду. Шамбай Кадырбеков, Суаналиев, Өмүрбек агабыз, Исхак
Масалиев дагы башкалар кошулду да, анан алар да билбейт экен. Бирок мен ойлоп атам, өзү айтып атат, алдыңкы 1ден 30га чейин деп атышат, эми аны убакыт көрсөтөт, кимибиз кандай экенин так билбейт экенбиз. Макул. Эми мындай да Чыңгыз, эми сага мен албетте ийгиликтерди каалайм. Мен жаштарды кандай гана партияда болбосун, бардык сен сыяктуу жаштарды колдоймун. Эми депутат болбой калган учуруңда деле мындай дөшаалардын катарында ошолор менен бирге шарданда жүрүүнүн өзү бул көрүнгөн адамдын тагдырына буйрубаган нерсе да, бул абдан жакшы. Бирок мен сага кандай болгон учурда дагы ушул сени мен эле эмес, биз сыяктуу ушул каналды көрүп жүргөн адамдардын бардыгы көргүбүз келет да ушул парламенттенчи. Анан дагы бир суроо, өзүң жөнүндө мен эми экөөбүз Чыңгыз ага ини болуп эле сүйлөшүп жүрөбүз, ушул саясий багыттарыбыз бир болуп. Анан сен өзүң жөнүндө айта кетчи, мен деле сурай элекмин. Өзүң Чыңгыз Капаров деген бул ким? Чыңгыз Капаров деген бул жөнөкөй эле кыргыздын уулу баласымын, кыргыздын жаран атуулумун, өзүм кичим экеним Нарын обласы, Нарын районуна караштуу Аккудук деген бир айыл өкмөтү, Шоро деген айылда баба дыйкандын үй бүлөсүнүн жарык түйүнө келгем. Кичинекей кезинде тилекке каршы ата энемден ажырап калып, 6 айымда тайнын колунда чоңойгом, жалгыз баламын да. Ошол жактан окууну бүтүп келип, анан Бишкекке борборго окууга тапшырып, өзүм кесибим юрист, экономист, Юр академияны бүткөм, КГУстаны бүткөм, 3 окуу жайды бүткөм да. Анан ошентип жүрүп саясатка аралашып калдым. Өзгөчө 2010-жылдары аралашып калдым. 2008-ден бери аралашкам, бирок 2010-жылдан бери өзгөчө аралашып калып, анан баягы мамлекетти ошончо жылдан 15-20 жыл, азыр 29 жыл болду, оңдой албаганына көрүп, мен кичинекей кезимден баштап эле абдан кызыкчымын, китеп көп окуп колуман келишинче. Анан аралашып калып, мына азыр жогорку кеңеште да иштеп калдым, депутаттын жардамчысы болуп, күчтүү депутаттын. Андан президенттин иш башкармасында да управдалымда экономист болуп иштедим. Былтыр күзүндө гана чыктым департаментте. Анан көрүп билип жүрүп ушундайга жүрөгүм чыдабай калды. Чыңгыз Капаров жөнөкөй эле кыргыздын баласы, катардагы эле бир жөнөкөй баба дыйкандын үй бүлөсүндө чоңойгонмун. Кыскача айтканда ушундай. Жакшы, Чыңгыз, өткөндө бир сенден сураганда үйлөнө элекмин дегендей кылдың эле. Үйлөнүп ажырашып кеттиңби же бул үй бүлөлүк абалың жөнүндө, ушул жакын туугандарың жөнүндө мындай адамдар кызыгат деми, биз Чыңгызды колдоп жатабыз деп, балким бойдок кыздар бардыр деп тамашалап коеюн. Ооба, мен үйлөнө элекмин, чындыкты айтыш керек. Себеп дегенде баягы мен жетим бала болуп чоңойдум деп атпаймынбы? Анан жакшы үй бүлөдө чоңойдум, тайнам өз балдарында бакты. Бул Капаров деген атамдын аты да, ошонун фамилиясын да жоготпой жүрөм да. Анан ага-энелер баккан, Бекболот деген атам эрте өзү өтүп кетип калды, мен 17 жашымда. Анан мен окудум өз күчүм мененчи. Эгерде үйлөнүп алсам, мени ким окутат эле деп мен ошол билим алдым да. Анан ошо шарт дагы туура эмес болуп калган. Азыркыга чейин чын үйлөнө элекмин, такыр Кудай сактасын. Эч үйлөнүп ажырашкан андай жок. Мына 36-га 27-августта толом буюрса. Анан жашым өткөндөн кийин үйлөнүш кыйын болуп калат экен. Кудайга шүгүр, эки жагым түздөгөн, бирок үй бүлө ошол шайлоодон кийин. Жакшы. Эми сага мейли мындай сурап койдум, ушул эми сурабай койсом деле болмок экен. Анда шартка байланыштуу үйлөнгөн жокмун да. Макул. Сенин үйлөнүшүңдү ушинтип жакшы толук кандуу эме болушуңду каалайбыз биз. Анан Чыңгыз, ушул жакынкы кездери сен депутат болуп калсаң, бул кайсыл тармакта кыргыздын кандай мыйзамдарды ушул иштелбей жатат, бир мындай мындай чамалаган, божомолдогон бир максаттарың барбы? Кандай негизи бизге кыргыз элине сен кандай жаңылыктарды киргизесиң? Ушундай жөнүндө пландар жөнүндө айтып берсең. Туура айтасыз, абдан туура суроо бердиңиз. Эми азыр партиянын программасы баарыбыз бир кетип баратабыз. Алар менен таанышып, анан идеябыз бир болгондон кийин мен эң биринчиден мына азыр өзүңүз көрүп жатасыз Бакыт байке. Парламенттик, президенттик башкаруу системасында республикабыз турабы байке, мыйзамда. Бирок биз азыр кээ бир депутаттар өздөрү да билбейт, парламенттик башкаруу деп. Бул парламенттик башкаруу эмес, парламенттик башкарууну мамлекеттерде президент эл шайлабайт, парламент шайлайт. Биз менин мындайда президенттик башкарууну каалайм. Андан сырткары элдик курултай көзөмөлүн киргизиш керек. Себеп дегенде ошондой мыйзамды кабыл алдырам. Люстрация мыйзамын киргиземин. Себеп тазалануу, коррупциялерден кутулуш керек, туурабы? Мамлекетти оңдойм деген. Анан завод, фабрикаларды салыш керек. Инвесторлор тартып келип.
Эгерде биз курултайды киргизбесек, курултай системасын киргизбесек, ар бир айыл өкмөттөн бирден делегат шайланып, бирок алар 2 жылда бир алмашып тургудай кылып, бир мандаттууга өтпөсөк, мамлекеттен болбойт. Адам мандатты деп койчу эмес, билесиз да. Депутаттын санын кыскартыш керек. 75тен ашпаган депутат болуш керек. Мынча депутаттын кереги жок. Министрлерди кыскартыш керек. 12 министр бар. 4 вице бар. Башаягы 22. Анан жанагы өзүңүз билесиз, азыр кечирип коюңуз, бул саясатчылар кечирип коюңуз акмак болот эмес беле? Шайлоо убагында түндүк түштүк деген маселени көтөрүп эт трайбалисттер да буларчы. Анан убагында билесизби, Америкада бөлүнгөн. Анан ошондо штат кылып бөлүп салган. Анан ушул жагындагы областтык жана губернатор дегенин кереги да жок. Жөн эле аппарат менен акча жеп отурат. Менин оюмдагы нерсени айтып атасыз, рахмат. Саны бар, сапаты жок. Ушуларды кыскартыш керек. Ар бир менин оюмча мыйзамда эми Кудай буйрса бул партиялашта лидерлерде турат да. Мен баягы Адахмет Усенбаевич мен деле өзүмдү баягы күчтүү мындай болгум келет. Анан ошолор менен кеңешип туруп, ал партиянын программасына жараша да иш кылабыз да. Чогуу бараткандан кийинчи. Көптөн бери бир принципте келатат, бирок курултай системасын киргизген кандай? Мен кыскача айтып берейин байке. Убакыт болсо. Курултай системасын 2 жылда ал делегаттар, ал тияктагы айыл өкмөт айылдагылар өздөрү жашпы, карыбы, билимине карап, ошол жерден эл сыйлаган адамды 2 жылда бирден алмашып турат. Анан 1 жылда бир президенттен отчет алып турат. Эгерде азыркыдай президенттик башкаруу, сот билгин баарын президентке бериш керек, президент өзү көзөмөлдөш керек. Анткени азыр мамлекетте эч ким жоопкерчиликти албайт. Президент да, парламент да жоопкерчиликти албай атат. Башаламан болуп кеткен. Анан 2 жылда бирден алмашып турат, алар айлык албайт. Анткени булар алмашпай 5 жылга шайланып калса, делегаттар тияктан келгендер, алар дагы өздөрүнчө бир чоң кызмат ээси болуп калат. Президент жанагын айтып атпаймынбы? Сот бийлигин баардык бийликти президентке бериш керек, анын үстүнөн элдик курултайды көзөмөлдөтүш керек. Анан аларды ошо 1 жылда бир отчет алып, анан президент тандайт. Же жанагы бандиттерди, же элди. Эгерде бандиттерди тандаса, анда эл алып коет курултай. Мына ушундай мыйзамды орнотуш керек да. Антпесек биз анан иллюстрация обязательно. Анткени 30 жылдан бери коррупция кылып жүргөндүн баары мамлекетти талкаптанганын баары кайра эле келип атпайбы? Анан бизнесмендерди саясатка аралаштырбаш керек. Ар биринин өзүнүн кызматы орду болуш керек. Бизнесменди бизнес кылганда саясаттан кетирбесек, мамлекеттен болбойт байке. Бул ачык сөз. Эми чыңгыз, мен бул оюңа анча кошулбаймын, бизнесмендерди кетирүү керек. Мына Дональд Трамп деле көп жактарда бизнестен саясатка келгендер көп да. Мен бирок балким туура эместирмин. Ладно, эми аны жок, байке, мына кечирип коюңуз. Мындай отурсаңыз, кечирип коюңуз, сөзүңүздү бөлүп койдум. Америкада мыйзамында мындай. Парламентинде республиканын демократ болуп бөлүнөт, билесиз да. Аларда бизнесмен да тап келбейт. Президенттикине ал жок, президенттикте. Туура, Трамп бизнестен келди. Бирок парламентинде жок. Мен айтып атам, түшүндүм. Абдан олигархтар сатып алып жатпайбы? Туура, эми түшүндүм, кечирип койсун. Түшүндүм. Эми мына сот реформасы деп калдың, сөзүбүз дагы аяктап бара жатат. Ушул Кыргызда мен билбейм, кимге кандай бир жүрөктү өйткөн бир маселе пайда болду да, ушул Садыр Жапаровду чыгарбай жатышат. Мына мурунку президент камады эле, кийинкисинен да үмүттөндүк эле. Кандай ушул шайлоого кээ бир депутаттар барсак биз чыгарабыз дейт. Ушул силердин бүтүн Кыргызстан партияда дагы ушул чыгарсак, ушул мындай адилеттүүлүк болсун. Ушул Садыр Жапаров боюнча жеке өзүңдүн адамдык бир көз карашыңды айтып берсең. Мен Садыр Нуркожоевич, урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров мырзаны абдан сыйлайм, агабызды. Анткени ал киши менен мен 2011-ден бери аралашып чогуу жүрүп калдым. Кум төрүнө биз жүргөндө ал депутат болуп жүрүп, камалганда дагы биз колдоп жүрдүк. Андан кийин 2013-да куугунтук жедим аны менен чогуу. Ал кишиге өзүм абдан жакшы, оюм максатым чыксын деп курултайында, митингинде, сотунда калбай барып жүрдүм, туура. Ал киши чыгыш керек, себеби мыйзамыбыз жатат. Ал кум төрдө мурунку бийлик камаганы да азыркы чарбаганы бизде 25 акционери бар. Ошон үчүн чарытпай атат. Маселен, ошол акционерлер жанагы Кумтөр компаниясы дагы Канадада туруп башкарып атпайбы? Алардын абийири ачылып калат деп Садыр чыкса, Жапаров мырза чыкса,
жанагы 25 акционерлер жоопко тартылат, болгон маалымат чыгып кетет деп коркуп отурат. Ал чыгыш керек, эл үчүн иштеп бере турган азамат жигиттердин бири, агаларыбыздын бири. Анткени ага мен көзүм түз, абдан түз. А жанагындай кээ бир партиянын лидерлери айтып атпайбы, биз чыгарабыз сүйлөшүү жолу менен деп. Бул суу кечпеген сөз. Мыйзамыбыз жатат, аны талап кылыш керек болгону. Ал парламентке келсек, биз мыйзамдуу чыгарабыз аны. Жакшы. Мен каякта болсом да күчүмдү кошом. Чыңгыз, анда мен сага ушул кичинекей убактыңды бөлүп бергениң үчүн чоң рахмат. Мына эртең менен сүйлөшөбүз деп сүйлөшө албай калдык. Анан сүйлөшөбүз деп азыр бөлүп бергениңе рахмат. Ушинтип келип сүйлөп бергениңе. Анан дагы ушул сага каалообуз жалпы ушундай быйылкы жылы депутаттыкка өт, үйлөн, бардыгы жакшы болсун, тойлорго баралы. Сага каалоом. Себеби мындай да баягы сен кыргыз элинин көйгөйлөрүн жакшы билесиң. Демек ушул үй бүлөнүн көйгөйүн билиш үчүн өзүңдө дагы үй бүлө болуш керек. Сен толук кандуу биз алдыга кетирген келечекте биз сени балким президенттик орундан көрөттүрбүз. Ошондуктан сага мен жалаң гана ийгиликтерди каалаймын. Кайда болбогун ушул сага жардам берүүнү мен сага айтып кетемин да, ушундай силердей жаштарды колдоп, колдон келишинче силер дагы элге жакшы уят кылбай биздей агаларыңарды бир кызматыңарды кылып берсеңер, биз дагы туура адамдар менен бараткан экенбиз деп сүйүнүп калабыз да. Сага чоң рахмат Чыңгыз. Бакыт байке, кечиресиз, уруксаат берсеңиз 1 мүнөт. Сизге дагы чоң рахмат. Үй бүлөңүз менен аман эсен бактылуу болуңуз. Менин көрөрмандарымга да рахмат. Анан эң биринчи элибизде тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Мен сиздерге Алла разы болсун. Мен өзүмө эмне жакшылык кааласам, ошол элдин баарына ошонун жакшылык каалайм. Анан обязательно үй бүлө куруш керек. Бирок сиз бир тарых тарасаңыз, Ататүрк Мустафа Кемал турмуш курган эмес, биринчисин куруп, андан кийин курган эмес, 4 кыз бала болгон, билесиз да. Кой сен андай кылба. Жок, куруш керек, туура. Негизи айтам да. Анан убакыт сааты келет экен. Өмүрбек Текебаевден 36 жашында үйрөнбөдүр. Ишиңиздерге ийгилик, көп сүйлөп башыңызды урутсам. Макул, элдерге дагы жеткизип коелу дедик да. Саламатта болуңуз. Макул, рахмат чике, макул. Урматтуу достор, ошентип Чыңгыз Капаров менен бир аз көңүлдүү семейный сөздөрүнөн бери кирип кеттик. Мындай кандай деп койсом, бир биздин беседабыз ушундай темпте болду да. Эми кандай баа бересиздер, аны өзүңүздөр билесиздер. Сиздерге ийгилик, көрүүчүлөрүм, дайыма көңүлүңүздөр көтөрүңкү, маанайыңыздар жарык болсун. Аман эсен үй бүлөңүздөр менен тынч болгула. Алдыга.